талаптарын аткаруу максатында мектеп өзүнүн өнүгүү багытын, миссиясын тандап алды. Мектептин миссиясы мугалимдердин профессионалдык деңгээлин жакшыртуу менен мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык билим берүүнү камсыздоо. Ушул миссияга ылайык биз төмөндөгүдөй максат койдук. Коомго билимдүү, адептүү, ар тараптан өнүккөн, келечегин татыктуу таңдай билген компетенттүү инсанды калыптандыруу. Кабыл алынган миссиянын негизинде мектептин 5 жылдык өнүгүү планы түзүлүп, бүгүнкү күндө ишке ашырылып жаткан жок. Бизге керектелчү нерселер стакан, суу, акита, шына, фрацилин таблеткасы. Биз биринчи фрацилин таблеткасын аябай майдалап алдык дагы. Биз буга 100 грамм сууну куюп алабыз. Анан фрацилин таблеткасын салып, аны аябай жакшылап аралаштырып алабыз. Жана ага бир кашык акиташ кошобуз. Акиташты аралаштырабыз жакшылап. Бизге мына ушинтип кызыл түстөгү эритме пайда болду. Плутон планетасын 9 планетага кошпой келет. Булар борборунда күн жайгашкан, анын айланасында планеталар орбита боюнча айлануу кыймылында болот.
жаз мезгилине карата мындай жаныбарлар азыр баары эмне кылат, күн жылганда жер бетине чыгышат. Кармашан деген душмандын катыгын колго берген эл. Айкөл бабам Манастын баянын угууга мында келген эл. Жолпон болуп жанасын, нат населин үрп адатын үйрөтүп, асылдыкка түрттүн кыргыз баласы. Тарткандан жазбас буйдалбас, боо токту сыр жебе. Жети кабат калканды да тешип өткөн сыр жебе. Жебеде өткөр бололу деп атыбыз койдук сыр жебе. Көздөгөн жерге түчессек деп атыбыз койдук сыр жебе. Жебеде ылдам ой тапсак деп ырымдап койдук сыр жебе. Бизден уран максатты бийик коелу, жебеде өткөр бололу. Атабыз Манас колдосун, жашасын бабам жобо. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Бүгүн биз сабакта окуучулардын сабактарын чыктоо үчүн мен силердин тесттин бир түрүн көрсөтүп берейин. Ал үчүн PowerPoint программасында иштейбиз. Бунда атайын сайттарда атайын даяр шаблондар бар. Бул жерде даяр шаблондар бар, атайын фигураларды түшүрүп отурбайбыз. Даяр шаблондордун ичине гана текстин жазып, варианттарын жазып кете бересиздер. Акырын басып.
жолубузду баштайбыз.